Жер ülkenindeki altın ılgоочу fabrika жақынкы айларда ишке берилет. Бүгүнкү күндө Альянс Алтын компаниясынын көзөмөлү алдында подрядчы компаниялар ишти сапаттуу кылып бүткөрүүнүн аракетинде. Азыр фабриканын ичиндеги жабдууларды орнотуу, аппараттарды бири-бирине туташтыруу, кошуу жана башка шеф-монтаждык жумуштар кызуу жүрүүдө. Учурда фабриканын ичинде 25ке жакын адис жана 75те жумушчу иштеп жатат. Жумушчулардын 70% табастыктар. Компаниянын жетекчилиги кырдаалды эске алып, санитардык талаптардын сакталуусун башкы орунга койгон. Biz karantinge jabылганбыз. Мына Кудай кааласа 8 августтан баштап ачылдык. Жумуштар жүрүп атат, прогресс болуп атат. Могу санитардык нормалардын баары сакталып атат. График түзүлгөн күнүгө рабочийлер, ИТР состав бүт баары медосмотрдан өтүп, температураны текшерип атышат, өпкөнү текшерип атышат. Күнүгө ушул процедура күнүгө өтүп турат. Бардыгы маскачан, каска, очки, эми средства индивидуальной защиты бүт баары колдонулуп атат, нормалардын баары сакталып атат. Учурда алтынды өндүрүү процессин жөнгө сала турган автоматташтырылган заманбап аппараттарды орнотуу иши кызуу жүрүүдө. Адистер тарабынан руданы майдабай турган тегирмендер орнотулууда. Тегирмендер дүйнөлүк маркадагы Финляндиянын Autotech компаниясынан келген. Азыр 2 мельница бүткөн, футировкасы бүт баары чогулган. Бир эле мельница калды эле, ошонун центровкасын жасашат. Анан кийин футировка кылышат. Бул мельница дагы даяр болуп калат дагы. Анан жанагы пусканалагычный работалар башталат. Алтын өндүрүүдө экологиялык коопсуздук маанилүү. Бул боюнча Альянс Алтын компаниясынын адистери иш алып барып, экологияга зыяны тийбей турган сапаттуу аппараттарды коюшууда. Бул акыркы үлгүдөгү фильтр аппараты Италиянын DME Filtration компаниясынан келип жабдылды. Четелдик аппарат алтын өндүрүүдөн калган калдыкты чыпкалап, суудан бөлүп алат. Учурда Италиядан келген инженерлердин тобу фильтр аппараттарынын орнотулушу боюнча көзөмөл кылып, текшерип жүрүшөт. Бул фильтр аппараты Италиядан келди. Азыр мында бардык орнотулуп бүттү. Биз көзөмөл кылып, аппараттын кошулган жерлерин текшерип жүрөбүз. Акыркы үлгүдөгү фильтр аппараты алтын өндүрүүдөн кийинки калдыктарды иштетет. Дагыраагы чыпкалап, суудан калдыкты бөлүп салат. Суу төгүлбөй кайра колдонула берет. Ал эми мындан бөлүнгөн майда кургак зат калдыктарды сактоочу жайга төгүлөт. Экологиялык коопсуздукту камсыздоодо бул аппараттын ролу чоң. Мындай аппараттарды ири кеңиштетүүчү дүйнөлүк компаниялар колдонот. Бул фабрикага 3 аппарат бардык жабдуулар менен келип орнотулуп бүттү. Биз көзөмөлдү жүргүзүп, жумушчуларга үйрөтүп жатабыз. Кенди сапаттуу иштетүү үчүн келген дүйнөлүк компаниялардын аппараттары менен жергиликтүү жумушчулар да иштейт. Азыр фабрикада жумушчулар сырттан келген адистерден автоматташтырылган аппаратты туура башкарууну үйрөнүп жатышат. Алардын бири Айбек Конокбаев. 1 жылдан бери иштеп, компания тарабынан атайын практикалык окутуудан өтүп келген. Талас айылынын тургуну болом. Бул жерде эмгектенип жатканыма 1 жылдай болду. Мен ушул Италиядан келген DME Filtration компаниясынын фильтр прессте иштеп эмгектенем. Бул заманбап эң акыркы технология менен жабдылган технологиялар, баары автоматизация менен камтылган. Ошолорду кандай иштетиш керек? Италиядан келген специалисттер бизге үйрөтүп жатышат. Келечекте өзүбүз иштетип кеткенге. Бүгүнкү күнгө карата алтын өндүрүүчү фабрикадагы курулуштардын дээрлик 97% бүтүп калды. Жакынкы күндөрдөн бери Toshiba, Esal, Autotech жана башка дүйнөлүк компаниялардын кен тармагындагы адистери келип, жабдуулардын тетиктери туура чогулгандыгына көзөмөл кылышууда. 1 айга жакын убакытта адистер жумушчуларды аппараттар менен иштегенди үйрөтүшүп, фабриканын толук кандуу иштөөсүн камсыздашат. Бүгүнкү күндө ушу акыркы финалдык шеф-монтаждык жумуштар жүрүп жатат. Бул жумуштарга Италия өлкөсүнөн DME компаниясынан, Финляндия өлкөсүнөн жана Казакстандан специалисттер келип, жыйынтыктоочу жумуштар жүрүп жатат. Жакынкы арада 1,5-2 айдын аралыгында жогорку сапатта бүтүрүп, жумуштарды фабрикабызды ишке бергенге дайындалып жатабыз. Бардык жумуштарды аяктаганда мамлекеттик комиссия келип, мамлекет тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлүп, андан соң биздин фабрика ишке берилет. 2 апталык карантинден бери мындагы жумуштар кызуу башталды. Адистер жана жумушчулар фабриканы толук куруп, ички жабдууларын орнотуп бүткөрүүнүн аракетинде. Инженерлердин айтымында алтын өндүрүүчү фабриканын ишке кириши күз айларына мерчемделген.
Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Тавас району.